Взятка берип коюп эле, тияка берип коюп эле, мындай чыгып кетем деп ойлобуш керек да. Анткени баарыңар көрүп атасыңар, азыр усиленно бүт текшерүүлөр болуп атат. Анан кичинекей ушул акча бере коем деп анан камалып кетпегиле да, урматтуу мекендештер. Бул эң оор, эң жаман статьянын бирине кирет. Да, мурун обходить этип жүрчүсүңөр, бирок азыр уже анта албайсыңар. Азыр аябай текшерүүлөр көп боло баштайт. Ошондуктан урматтуу мекендештер, биз предлагать эткен нерседен отказ кылбай, биз предлагать эткен нерсени силер келип ушул ар суббота сайын биз сабак өтүп атабыз, бекер сабак өтүп атабыз. Ушундай биздин мекендештерге. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Каналга катталып электер болсоңуздар, каналга катталып, лайк басып, группа контакттары менен максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Бул акыркы убактарда 290 статья боюнча, взятка боюнча биздин мекендештерибиз көпчүлүгү полиция кызматкерлерине, ГАИ кызматкерлерине түшүп камалып кеткендер болуп атат. Андан сырткары чоң штраф төлөгөн мекендештерибиз дагы болуп жатат. Көпчүлүгү учурда ошол атайлап өздөрү ГАИ кызматкерлери, полиция кызматкерлери ушул взяткадагы атайлап ошо биргеликте дагы иш алып баратат экен. Андыктан көптөгөн мекендештерибиз YouTube соцсеттерден көрүп атасыздар, взятка менен кармалган мекендештерибиз байма-бай чыгып атат. Бүгүнкү маегибиз эң мыкты юрист Гүлиз эжекебиз менен ушул туурасында маек болмокчу. Саламатсызбы эже? Саламатчылык Учкунбек. Негизи бул актуальный вопросторду көтөрүп атасыңар. Бул туура деп ойлойм. Көптөгөн мекендештерибиз такси кызматкеринде иштейт. Анан көптөгөн мекендештерибиз да азыр проверка документов деп полиция тараптан токтотуп жатышат. Ошого байланыштуу биздин мекендештер өзүлөрү акча предлагать этип, акча бере коюп атышат. Же болбосо ошол полиция кызматкери же ГАИ кызматкери акча сураган дагы учурлар бар. Бирок негизи айта кетчү нерсе, эч кимге акча бербеш керек. Бул мындайча айтканда должностное лицо бул эми государствоны представлять эткен адам. Силер как будто мындай бир государствоны акчага сатып алгандай болуп каласыңар дагы, и буга деген кылмыш иши козголот. Кылмыш иши козголгондо ошол негизи штраф эле төлөбөстөн еще камалып да кетиши мүмкүн биздин жарандар. Камалып кеткендер дагы бар. Очень много мындай случайлар аябай көп да, аябай көп биздин мекендештер. Кээде болуп калат, алар камера менен болушат. Биз өзүлөрүбүз предлагать эткендер бар. Кээ бирлери жана паспорттун ортосуна акчасын салып коюшат да көп мекендештер. Анан паспортун сураганда бере коюшуп, ошол ичинен акча чыгып калган учурлар бар. Ошондо дагы подстава болуп камалып кеткендер бар. Негизи эле полиция кызматкери болобу, ГАИ кызматкери болобу, ушул государствонун представителине мындайча айтканда должностное лицого эч качан акча бербегиле. Ушул акча берүүдөн баш тарткыла да. Даже өзүлөрү предлагать этсе дагы бербегиле. Анткени өзүлөрү предлагать этимиш болуп туруп, в дальнейшем ошо силерди подстава кылышы мүмкүн. Эч качан бул мындай уловкаларга берилбегиле да. Мына жакында эле биздин бир жараныбызга өзү акча сурап туруп, азыр камалып кетти да. Өзүлөрү акча сураган. Мынча акча бере кал, жардам беребиз деп туруп. Анан уже там дальше уже взятка деп уже иш козголуп калды да, кылмыш иши. Ошондуктан баарын чакырат элем, негизи эле акча берүүдөн алысыраак болгула. Бербегиле акча, лучше адвокат чакыргыла. Ушундай болуп атат. Же болбосо өзүңөрдүн укугуңарды билип, например, мен түшүнбөй атам бул статьяны, мага переводчик бергиле дегенге, закон о полиции бар ушу переводчик боюнча. Конституционный права, ар бир жаран башка өлкөнүн жаранына деген обязательно переводчик берилиш керек. Ошо переводчик чакыргыла, түшүнбөй аткан болсоңор. Анан хотя бы как-то өзүңөрдү защита кылганга аракет кыла, урматтуу мекендештер. Анан акча сураса эле бере калып, анан кайра өзүңөргө эле иш ашырып калып атышат да, өзүлөрүнө эле мындай проблема кылыпчы.
Анан өткөнкү май күздө трудовой договор боюнча официалдуу трудовой договордун мыйзамдуу жолу деп маек кылганда көпчүлүк мекендештер мага дагы жазышты, сизге дагы жазыптыр. Ушул юрист трудовой договорду баардык мекендештерге бекер жасайт экен деп түшүнүп алыптыр да. Ол май күздө ошо бизнес кылам дегендер же бизнес кылып аткан мекендештерибизге биз официалдуу трудовой договордун жолун көрсөтүү деген маек болгон эле да. Ошо боюнча бир кыска айта кетсеңиз. Да, Учкунбек, бул негизи аябай актуальный тема, потому что көрүп атасыңар, азыр миграционная политика ужесточение башталды. Ужесточение бул именно проверка всех документов. То есть сен цель въезда Россияга работа деп келдиңби, сен ошол цель въездаңды тастыкташың керек документально. Сен работа деген трудовой договоруң болуш керек. Налог төлөйм деген справкаларыңар болуш керек. Муну аябай текшерүүлөр ошондон күчөп көп болуп атат. Эгерде силер цель въезданы тастыктабасаңар, последующем уже депортация Россиядан 5 жылга. Биякта действительно ишкерлер аябай көп. Салон красоты иштеткен, массажный салон, даже клиникалар бар. Ресторан, кафе иштеткен мекендештерибиз аябай кийим магазиндер миңдеген деп саналат да, толтура бизнесмендер аябай көп. Эми ал, конечно, сүйүнөбүз, ошондой бизнесмендерибиз көп эле боло берсин. Бирок негизги айта кетчү нерсе, ошол бизнесмендин даже трудовой договору жоктор бар экен. Даже өзүнүн документтери туура эмес. Не то, что өзүнүн кол алдында иштеген работниктерин эмес, өзүнүн даже трудовой договору жок бизнесмендер бар экен да. Биз ошолорго сабак өтүп атабыз азыркы күндө. Каждый суббота сайын саат 12-де башталат биздин сабагыбыз. Сабагыбыз абсолютно бекер биздин ишмерлерге, точнее биздин ишкерлерге бекер. Жана ошондой эле ушул Россиядан иш ачат элем, индивидуальный предпринимательство кылат элем, чоң компания ачат элем дегендерге направление, багыт берип жатабыз. Прям пошагово үйрөтүп атабыз. Эмне кылыш керек? Кандай документтерди жазаш керек? Кандай документтерди тууралаш керек? Биздин көптөгөн ишкерлер көнүп алыптыр, жөн эле акча менен бүтүргөнү. То есть ошол местный участковыйлар менен сүйлөшүп, же кандайдыр бир адамдарды ортого салып, ошолорго акча берип. Азыр ал нерсе өтпөйт. Айтып коеюн, бул нерседен лучше баш тарткыла, документтериңер реально жазатып алгыла. Мына миграционный службалар аябай текшерип атат азыркы күндө. Буквально вот 1-2-3 күн мурун кафелерди текшерип, көптөгөн мекендештерибиз депортация болду. Ошол хозяин, кафенин хозяины ошол официанттарына трудовой договор жазап бергенди билбеген үчүн. Даже жазып берген эмес. То есть, может, жазайт эле, бирок ошол кантип жазашты билбеген да. Ал официанттар целый үйүн багышат Кыргызстандачы. Ал бизнесмен өзүнүн эле негизи эле бизнесмен өзүнүн эле бизнесин ойлобостон ошол кол алдында иштеген ар бир официантка жооп бериш керек. Эгерде силер жооп бере албасаңар, силерге чоң миллиондогон штрафтар жазылат ар бир мигрантка. Силердин компанияңарга келип, даже офистерден текшерип атышат, даже миграционный служба. Силердин кафеңерден бир официант тапса, нелегально жүргөн. Ошол официантка силер в доход государства 800 000 рубль штраф төлөйсүңөр. Ар бир мигрантка. Ошондуктан бул силер үчүн да кооптуу. Не только тиги официант, которого депортировали без документов, а силер ошол официантты жумушка алып, бирок трудовой договор жазап бербегениңер үчүн силер перед государством жооп бересиңер, перед миграционной службой. Доход государства акча төлөйсүңөр. Ошондуктан мен ушул биякта иштеп жаткан ишкерлерди чакырам. Мен курсум бар. Ошол кантип трудовой договор жазаш керек мекендештерге, кандай налог төлөнүш керек, эмне кылыш керек. Роспотребнадзордон кандай документтерди алыш керек, тастыкталчу, что силер ушул деятельность менен иштей ала турган подтверждающий документтер болуш керек. Ошонун баарын биз үйрөтөбүз. Пошагово. Биз өзүбүз мигрантпыз. Биз лучше өзүбүздүн законубузду лучше знаем. Бүт барын соблюдать ettирип, силерди дагы ошол нерсеге үйрөтөбүз да, урматтуу мекендештер. Келгиле, биргелешип иш алып баралы.
белгиле ушул документтериңерди не только өзүңөрдүкүн, ошо бизнесиңерди, легальный бизнес в Российской Федерации алып барышты үйрөтөбүз. Жана ошондой эле ошо легальные документы для своих сотрудников. То есть кандай сотрудниктерге кандай документ кылыш керек, ошонун баарын тең биз азыркы күндө үйрөтүп атабыз. Уже почти 2 неделядан бери иштеп атабыз. Буюрса уже жылыштар бар. Уже звоноктор келип атат. Кантип договор жасайбыз, эмне кылабыз деп, это уже хорошо. Урматтуу мекендештер, трудовой договордун, Кыргызстан эмгек келишимдин туура мыйзамдуу жолун көрсөтүп маалымат берет. Байланышыңыздар, бизнес кылам дегендер же бизнес кылып жаткандар, ошондой эле ошолордун кол алдында иштеп жаткандар дагы ошолорго бир зыян тийбеш үчүн алар чоң семья багып атат, окуп атат, иштеп атат, ата-энесин багып атат дегендей, ошолордун дагы көчөдө трудовой договор сурап калат же болбосо ошол жерде текшерүүлөр болуп калат. Биздин канал ар дайым мекендештерге керектүү маалыматтарды ар дайым бермекчи. Максималдуу түрдө группа контакттары менен бөлүшүп коюңуздар. Бүгүнкү маегибиз визитка туурасында болду жана трудовой договор боюнча толук маалымат болду. Мурункусунда көптөгөн мекендештер түшүнбөй калыптыр эле. Андыктан каналга каттал электер болсо, каналга катталып, группа контакттары менен максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Аман болуңуздар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу да сыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кийинен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7977 852 0081.